жиндер барбы же жокпу деген маселе боюнча сөз кылсак, көбүнчө аялдар барышат да бул ишкечи. Кээде жиндер окуганга чейин эле билинет ичиндегиси. Жубайлар болсо бири-бирин ушунчалык көрө албай калышат. Карайт дагы бул үй бүлө жакшы экен деп, бирок ошол учурда жанагы ал нерсе башка адамда жок да. Колдунга, сыйкырчыга барат дагы ушуну ажыраштыр дейт. Да көбүнчө жийин кара дуба боюнча Кызды же эркекти сүйүп калды, ошону өзүнө ысытышы мүмкүн да. Жин шайтанда чогуу иштешет да. Сыйкырчы менен сөзсүз жиндер чогуу иш алып барышат. Баягы сыйкырчы аларга баш ийип калган. Көбүнчө адамдар кырсыкка учураган кездер ошол сыйкыр. бир эки жубайды ажыратуу үчүн дагы ар кандай кара дуба дейбиз Болбогон сөзгө эле причина издешет, себеп издешет. Уруш талаш көп болот аябай. Саламатсыздарбы, урматтуу Жыл Сайын YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бүгүн сиздерге өзгөчө чыгарылыш менен чыгып турган чагыбыз. Азыркы учурда эл оозунда көбүнчө жийин кара дуба боюнча аңыз кептер айтылып жаткан чагы. Негизинен эле канчалык деңгээлде ошолордун баары чындыкка жанашат. Негизинен эле чындыгында жин шайтандар бул жашоодо барбы? Ушул суроолордун алкагында биздин диний мырзабыз Манас Темирбек уулу агабызга келип калган чагыбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Кош келипсиздер. Алгач бардык мактоолор бир гана Алла Таалага болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга көптөгөн салаваттар, саламдар болгон болсун. Албетте бул жин ааламы өзүнчө бир аалам. Ошол пайгамбарыбыз айткандай жанагы 18 000 аалам деп айтып келебиз. Ошол бир 18 000 ааламдын бирөөсү ошол жин ааламы да. Жиндер барбы же жокпу деген маселе боюнча сөз кылсак, жиндер бар. Бул боюнча Куранда атайын жин сүрөсү бар. Ачык көп жолу келет, мисалы үчүн 20дан ачык жин деген сөз келет. Жин деген бул сөздүн мааниси мындай көрүлмөгөн нерсени айтат да, көрүнбөгөн. Баягындай орусча айтканда то, что скрытое да, көрүнбөй көзгө айтат да ошол нерсени. Анан жин чындыгында бул бар деп айтып жатпайсызбы? Анан көбүнчө биздин эл оозунда угуп, билип калганыбыз боюнча бул жиндер эки топко бөлүнөт. Аял жин жана эркек жин болуп, кайсы учурда адам баласына, мисалы, кээ бир учурда айтып калат эмеспи? Буга эркек жин кирип кетти, же болбосо буга аял жин кирип кетти депчи. Мисалы, айырмасы эмнеде? Чындыгында бул өзүм ушул 10 жылдан бери ушул адамдарга дем салып, Кудайга шүгүр көп адамдар шифа табып, ошол сыйкырдын айынан келишет, мисалы үчүн. Же катуу коркуп, же туура эмес жерге басып алып, жин кирип кеткен учурлар болот, мисалы үчүн. Эми карап турган болсок, негизи бул эркек жана аял жиндер адамдарга жанагы ошол абалга жараша. Бул кандай абал десе, мисалы үчүн сыйкырчыга бир заказ келсе бирөөдөн да, мисалы үчүн аялдан болобу, эркектен болобу, барат дагы мисалы үчүн бирөөнү сүйүп калды. Эркек бала же аял киши бир кызды же эркекти сүйүп калды, ошону өзүнө ысытышы мүмкүн да. Ошондо сыйкырчынын багышы деп коет, анын терминдери көп. Жанагы кандай заказ кылган болсо, ошол заказ кылган аткарышат да. Бул сыйкырчы менен сөзсүз жиндер чогуу иш алып барышат. Ал эми баягы сыйкырчы жанагы жиндерге, ал сыйкырчы ойлойт, мен могу жиндер болсо шайтандар дейли. Жин шайтанда чогуу иштешет да. Ойлошот, жанагы сыйкырчы ойлойт, мисалы үчүн жин шайтандар мага баш ийет депчи. Чындыгында баягы сыйкырчы аларга баш ийип калган учурда. Эгерде аларга баш ийбей калса, сыйкырдын түрү көп да. Мисалы үчүн түрүн айта кетсек, ысытма сыйкыры, суутма сыйкыры, тафрик деп баягы ажыратуу. Мисалы үчүн жубайларды ажыратуу, бир туугандарды ажыратуу, ата бала, апа кыз, бир туугандар, же компаниянын бизнесмендер дейли. Ошондой учурлар бар, мисалы үчүн. Же болбосо жиндилик. Адам жиндилик алып келген жиндер, эме сыйкырдын түрү бар. Же болбосо орусча айтканда,
апатия деп коет. Баягы адамдын сабырлуулугу, мисалы үчүн апатия түрү бул жин эме сыйкырдын. Адамды баягы сабырсыздык, өтө мындай замкнутый деп коет го орусча. Өзү менен өзү болуп калат да. Жогоруда айтканда баягы жиндилик жини бул адам оюна ошол баягы заказ келет да, жанагы бирөө барат. Ушундай өлүмгө кыл дейт. Бул айтам го, сыйкыр өлүмгө чейин алып барат да. Өлүм оорулар чакырат, мисалы үчүн рак оорулары, түрдүү оорулар, мисалы үчүн баш оору, жүрөк оорулары, баш оорулары баягы кандай дейин, мисалы үчүн ошол көбүнчө адамдар кырсыкка учураган кездер ошол сыйкыр айынан дагы болот. Бир себептер да, эми ал кырсык албетте Алладан, бирок көбүнчө учурларда адамдар ошол сыйкырдын айынан дагы болот. Айтып калбадыңызбы, негизи бул учурда бирөөнү сүйүп калган учурда же болбосо бир эки жубайды ажыратуу үчүн дагы ар кандай кара дуа дейбиз, окутулуп келет, ысытмалар депчи. Кандай жолдор менен окутулат? Барына чексиз. Барына чексиз. Мындай жолдордо, мисалы үчүн ажыратуу сыйкырын айтайын биринчи, анан кийин ысытма сыйкырын айтайын. Жанагы карайт, жашынакай үй бүлө. Өтө жашоолору жакшы, иштеген иштери жакшы, үй бүлөсү бала чакалуу. Сырттан эми карайт да, адамдар деген бар, көз бар деген, сөз деген бар, мисалы үчүн. Карайт дагы бул үй бүлө жакшы экен деп, бирок ошол учурда жанагы ал нерсе башка адамда жок да. Ошондо көрө албастык пайда болот. Хасат деп коет. Көрө албастык пайда болот дагы, көрө албайт да. Азыр биздин Кыргызстанда деги эле дүйнө жүзүндө ошол ажыраштыруу сыйкыры өтө көп. Өтө көп, биринчи орунда турат да. Ошол жобайларда ажыраштыруу сыйкыры. Ал мындай, ошол көрө албастыктын айынан жанагы адам аял болобу, көбүнчө аялдар барышат да бул ишкечи. Көбүнчө аялдар барышат. Жанагы сыйкырчыга барат дагы, ушулар ажыраштыр дейт. Ал не только ал сырттан, ал өзүнүн кайненеси болушу мүмкүн. Өзүнүн балдызы болушу мүмкүн. Өзүнүн бир туугандары болушу мүмкүн. Достору болушу мүмкүн да. Бул айтыш болбойт да деген. Барат дагы ошол колдунга, сыйкырчыга барат дагы, ушуну ажыраштыр дейт. Булар мен көрө албайм дейт. Булар жок кылчы дейт да. Ушул жашоолор бузулуп кетсин. Эки ажырым жолго түшүп кетсин деп эметкенде, анан айтат ал жанагы сыйкырчы, ошол адамдын, жубайлардын өзүнүн жана ата энесин, айрыкча апасын атын айт дейт да. Аны айтат. Же болбосо жанагы сыйкырчы сурайт, булардын бир баягы бир нерсесин алып кел дейт да. Бул жоолук болушу мүмкүн, ошол эркек киши болсо анын кийими болушу мүмкүн. Ал жуулбаган болсун дейт да. Ана жит өзүн таза болбосун дейт да, кыскасычы. Же тырмагын алып кел деши мүмкүн, же чачын алып кел деши мүмкүн. Анан ошону алып келгенде же сүрөткө дагы кылышат. Анан ошондо жана сыйкырчы өзүнүн белгилүү баягы сыйкыр сөздөр менен туура эмес ал эми ал баягыны сыйкырлаганда, эгерде ошол баягы кийими жок алып кел дейт да, баягы жок болгон кезде суу алып кел дейт, жанагы сыйкырчы суу алып кел дейт, же болбосо бир топурак алып кел дейт. Балким мүрзөдөн барып топурак алып кел дейт да. Ал ошол нерселерге сыйкыр кылат дагы, жанагы адамдар кайсы жерге баскан болсо көбүнчө ошол жакка чач дейт. Ал үйүн коросу болушу мүмкүн, же иштеген жери болушу мүмкүн, же жанагы кийиминен жасайт, мисалы үчүн. Ал түрдүү нерсеге, мисалы үчүн, же ошо кийимиге анын жанагы кийиминен баягы жиптерди алып, өзүнчө сыйкыр эме кылып, анан ошону жубайлардын үйгө алып бар дейт, же көмүп сал дейт. Баягы ошондо жанагы сыйкырлаган кезде жиндер сөзсүз келишет жардамга. Ошондо баягы сыйкыр таасир бере баштайт, мисалы үчүн. Бере баштаганда бир гана бул Аллахтын каалоосу менен. Кудайдын каалоосу болбоюнча эч нерсе болбойт негизи. Аллах каалады, тагдырларына жазылган экен, ошол нерсе болот да. Ошо сыйкыр таасирин берген кезде
жанагы эки жубайлар болсо бири-бирин ушунчалык көрө албай калышат. Бири-биринин көзүндө мисалы үчүн өтө жек көрүү, туура эмес көрүнүп, бир айбандын келбети көрүнөт да. Үйүндө болсо сагынат, көчөдө болсо үйүндө болсо жиркенет, көчөдө болсо сагынат. Мисалы үчүн ошондой болот. Мындай бир болбогон сөзгө эле причина издешет, себеп издешет. Бул уруш талаш көп болот аябай. Бул ошондо жанагы жиндер жубайлардын ортосунда туура эмес пикир салат, ойлорун бузушат да. Ажырашам, мен сени көрө албайм, ажырашалы, оюнда ажырашуу эле келет. Не только ажырашуу, жанагы өлүм дагы келет. Көбүнчө суицид дейт го бизде. Өлүмдөр дагы бирден бир себеп ошол сыйкырдын же жин кирип кеткен айынан болот да. Ошол. Ысытма боюнча Ысытма боюнча айта турган болсок, бул дагы жанагы ачык айтканда баягы кыз жигит болуп жүргөн кезде, же болбосо жубайлар мисалы үчүн кыз жигит дейли, некеси жок, эми некеси жүрүү өзү арам. Азыркы кыз заманда көйүп кетти, баягы мамиле кылат да. Балким ниеттери бар түздүр, балким түз эместир, Алла билет. Мамилеси бузулуп калат. Эки ошол кыз жигит мамиле курганда бир себептен урушуп кетишет да. Анан же кыз тараптан болушу мүмкүн, же бала тараптан болушу мүмкүн, баягыны жоготкусу келбейт да. Эмне кылат десе, бир жолун издейт, интернетти карайт, сураштырат. Акырында ошол сыйкырчыга барат да. Анан сыйкырчы жана жогоруда айткандай баягы бир буюмун алып кел дейт да. Ал чачы болушу мүмкүн, ал бир шакейки бир буюм болушу мүмкүн, алып кел дейт. Же болбосо эң жиркеничтүү, эң таасир берүүсүн каалайсың деп сурайт баягы сыйкырчы. Ооба десе, баягы кыздан сурашы мүмкүн, кыз барышы мүмкүн ошол сыйкырчыга. Кудай сактасын, баягы эме келет го, аялдын месечин деп коет го. Этеккир. Этеккир. Ошол этеккириңди алып кел дейт. Сыйкыр катуу таасир беришин кааласаң дейт да. Ошондо жанагы сыйкырын жасайт дагы, жасаганда жанагы сыйкырды кыз болсо, ал кыз же бала болсо, жанагыны же ичитип коет, же жедирип коет да. Бир нерсеге коштуруп туруп. Кошот, тамакка кошушу мүмкүн, же бир сууга кошушу мүмкүн, сокко кошушу, тамакка кошушу мүмкүн. Ичитип коет да ошондо. Ал не только кыз жигит, ал мисалы үчүн жубайлардын ортосунда ошондой бар нерсе. Үчүнчү адам, Үчүнчү адам. Же өзү кылып коет ал нерсени. Жубайлар үчүнчү эмес, экөө бири-бириге жасап коет ошол нерсени. Ал кандай десе, мисалы үчүн күйөөсү бай, же аялы бай. Байлыгыга кызыгат да, жоготкусу келбейт. Анан ошол ишке барат да. Барганда жанагы мунун таасири кандай десе, эгер сыйкыр таасир бергенде, ысытма сыйкыры. Бул поворот деп коет. Орусча айтканда оюнан кетпейт. Ошону ойлой берет да, аны сагынат, аны көргүсү келет. Жумушта болсо аны көргүсү келет да, кыскасы. Каякта болсун көргүсү келет. Көрсө эле болду, бир дүйнө мындай тынч болгондойчу. Ал жок болсо анын сөзүн уккусу келе берет. Улам чалат. Бүсүрөтүн жөнөттөйт, көрөйүн дейт, аябай сагынат да. На самом деле аны алыстан мындай сырттан карасаң, бул андай деңгээлде эле эмес да, мисалы үчүн. Бирок адам ошол деңгээлге барат да. Аны көрөсүң өлөм дегендейчи. Башы ооруйт, денеси ооруйт, баягы сыйкыр жасагандан кийин мисалы үчүн адамдын башы ооруйт, ашказаны ооруйт, денеси ооруй берет да. Анан туура эмес жаман түштөрдү көрөт. Жылан көрүшү мүмкүн, карларды көрүшү мүмкүн, асмандан түшүп кетишин көрүшү мүмкүн, же жылан чаяндарын баягы аны кууп, чагып, тиштеп, ошондой нерселерди көрөт да, мисалы үчүн. Ошол боюнча айткым келип атат да, негизи бул жиндер адам баасына кирип кеткен учурда сөзсүз түрдө молдо сиздерге кайрылып жатпайбы? Көп учурда келет, дал ушул жинди чыгарып берип койгула деген учурлар бар. Анан мисалы айымдар дейли, азыркы учурда көп айымдарга кайрылгым келип жатат. Күз күнүнүн алдында мисалы үстүңкү кийимибизди чечип, мындайча айтканда жылаңач турган учурларыбыз болот. Ошол убакта дагы мисалы жин адам баласын сүйүп кирип калды. Сүйүп кирип кетти деген дагы имиштерди уккан эле. Бул канчалык деңгээлде чындык? Бизде сүйүп кирген жинди чыгаруу кыйыныраакпы, же болбосо адам баласы окуткан жинди чыгаруу кыйыныраакпы? Эми абалга жараша окутулган жиндер дагы бар, баягы сыйкырлар бар. Эми сиздин сурооңузга жооп берсем, баягы
аял киши эми өзүн сулуу бар, адам баласы өзү сулуу. Куранда ачык айткан, адам баласы бул чындыгында биз адам баласын бир сулуу келбетте жараттык дейт Алла Таала Курандачы. Айрыкча бирок аялдар мындай сулуулукка жакын да. Сулуулукка жакын, баягындай бир кийим алса, же бир макияж, бир эметкен кезде баягы күзгүдө көп каранат. Аял киши айрыкча. Эркектер эми биз мына кийип эле чыгып кете беребиз. Болду болсо чачыктуу эле депчи, мисалы, болот депчи. Айрыкча андай эмес экен да. Бул табияттан ошондой. Бул нерсе табияттан бар. Ошондой кезде аялдар көбүнчө жанагындай кийим кече алганда же фигурасын Кудай эми ачык айтканда да, бул жашыруун кереги жок. Адамдарга пайда болсун үчүн биз сүйлөп атабыз да, чыгып атабыз да интернеткечи. Баягы фигурасын карап, сулуулугуна суктанып кеткен кезде ал байкабайт жанында жин бар экендигин. Жин сырттан карайт да, бул фигура баягы 96 деп айтат да, биз мисалы үчүн табиятта ошондой да мисалы. Карайт да, фигура жакшы экен, дейт дагы бир слабый местосын издей баштайт да. Бир алсыз жеринчи, мисалы үчүн убакыттарды издей баштайт дагы. Жанагы жин ошол учурунда катуу, мисалы үчүн Кудай сактасын, ошо чечинген кезде катуу коркуп кетсе кирип алышы мүмкүн. Сулуугуна катуу адам мисалы үчүн өзүн сүйүп калат го. Катуу сүйгөн кезде дагы ошондо жин дагы кирип кетет да. Жин дагы сүйүп. Жин кирет. Бул не только жана орусча айтканда не только баягы сүйүп кетсе, аны жин кирип кеткен кезде аны чыгарыш кыйынбы же оңойбу деген маселеде керек болсо жинди дагы сүйдүрүп киргизип коет. Ал өтө кыйын чыгарыш анычы. Ошо сыйкырдын түрү. Сүйдүртүп ал түр сыйкыр көбүнчө баягы бактысыздыкка, турмушка чыкпасын. Бактысын байлап койгон. Бул сыйкырдын дагы бир түрү. Үйлөнө албайт же баш кошо албайт. Ошол сыйкырда көбүнчө өлүмгө кылышат да анычы. Эми ошону айта кетейин, баягы бактысын байлап койгондор. Маселе боюнча. Бул маселеде кандай таасир берет десе, көбүнчө жуучу келет, кызга келиши мүмкүн, же бала жуучулукка барат, бир кызды жакшы көрүп калып турмуш курайын деп, же кыз бир бала менен сүйлөшөт, макул турмуш куралы деп үйгө сүйкө салган барган кезде жанагы бала кызга жагымсыз же кыз балага жагымсыз көрүнүп калат дагы. Ошондо ой айтам го, жанагы биринчи кезде оюну бузат. Бул сыйкыр таасир бергенге чейин сыйкырдын түрү көп да. Ошол сыйкырдын түрлөрүнө таасир бергенге чейин алгач жиндер адамдардын оюн бузат. Шек менен алып берет. Бул не кыласың, бул кебетесин кара, бул ишти жумуш кылса дагычы, мисалы үчүн бул сени бага албайт, сенин параң эмес деп тура эмес ойлор сала берет да. Жагымсыз көрүнүпчү. Ошондо анан жанагы жуучу отказ кылат. Макул ойлонуп көрөм дейт, бирок эртеси отказ кылат. Же кыз жактан отказ, же бала жактан отказ. Ошентип жүрө берет. 20га толот, 30га 40га толот, мага толтура кайрылышат да, ушундайчы. Бирок Кудайга шүгүр, айыгып, турмушка чыгып, же болбосо бул мактаныш эмес, турмушка чыгып же баш кошуп, үйлөнүп, бала чакалуу болгондор арбын. Жакшы. Мисалы, жин кирип кеткен учурда айтып калышат, кыргыздар өзгөчө ушундай сүйлөшөт эмеспиз, ай мунун тууганына мындай жин кирип кетиптир, мындай болуп калыптыр деп эмиштерди угуп калган жерлерибиз бар да. Бирок мисалы, эң биринчи этаптарда адам баласына жин киргенде эмнелерден байкасак болот? Ал адам баласы кандай болуп калат жин кирип кеткен учурда? Адамга жин кирген, айтып атпайсызбы, эң биринчи ою бузулат деп. Сырткы адамга кандай көрүнөт? Сырткы адамга, мисалы үчүн азыр биз мындай турган кезде мындай бизден бир кемчилик таппайсыз. Мисалы, сизден таба албайм. Сиз мындай адамдын баягы өзүнүн табияты бар го, закон человечества бар го, өзүнүн адаттан сырткары иш аракет жок да бизде. Анткени биздин ден соолугубуз жакшы болгон кезде. А мисалы үчүн сыйкыр бар адамда анын жүрүм туруму өзгөрөт дагы эле. Өзүнчө жалгыздыкты каалай баштайт. Бат ачуусу келет. Караңгылыкка кирип кетип, мисалы үчүн, же күнөө иштерди көп аткарат, мисалы үчүн, же болбосо
бир намаз окуп кой десе, же мына Куран окуп кой десе, же зикир чалып кой десе, Аллахты бир эстеп кой десе, эмне кыласың Кудайды деп сөгүшү мүмкүн. Же аны аткарбай коюшу мүмкүн да. Куран окуса эле качат. Кел дем салдыралы десе качып кетиши мүмкүн. Же болбосо башы катуу ооруп, жаман түштөрдү көрүп, кара басып. Ушундай учурда ал киши өзүн карабай коет. Адамдык табияттан чыгып кетет. Кийим кичеси дагы өзгөрөт да. Өзүн карабай коет. Кийимди жуубай эле кие берет, эски кир кийимдерди кийип эмете берет да. Андай учурда ал адамга дем салдырыш керек. Көбүнчө адамдар ишенбейт экен. Мен ишенбедим эле, кийин убакыт өткөндөн кийин ишендим, сизге чалып атам деп сизге барып дем салдырып алсам болобу дейт да. Ооба келиңиз деп анан дем салдыргандан кийин анан ишенет да. Бул сыйкырга, жин ааламына адам баласы деген мусулмандар сөзсүз ишениш керек. Айрыкча могу Кыргызстанда аябай көбөйүп кетти бул нерсе. Бирөөнү көрө албайт, жумушуна жасап коет, офистерине жасап коет, жумуш аткарбасын деп. Базарда аябай көп айрыкчачы. Көрө албайт, кошунасы бири-бирин көрө албайт да. Жасап коет сыйкыр. Болбосо ырыскы берүүчү бир гана Аллах да, Кудай Таалачы. Эч качан Алла Таалам ырыскыдан кыркпош керек адам баласы. Тирүү адамдын ырыскысын Алла Таалам кескен эмес. Кеспейт дагы. Ал тирүү адам дегени айырмачылык ал капырбы, же мусулманбы, же ал буддистпи, же башкабы жок. Анткени бул дүйнөнүн, бул мал мүлктүн баркы жок болгондуктан Алла Таалам ар бир пендеге ырыскысын берет экен да. Ошого эч качан адам баласы көрө албастыктан айрылып, анткени көрө албастык бүткүл жакшы адамдардын амалы намаз окуп, көп адамдар намаз окуп бирөө аткарып коет ошол иштечи. Сыйкырчыга барып коет. Кимде ким сыйкырчыга барып койсо, ишенбей эле барып коеюнчу деп эле барып койгон болсо, ал адамдын 40 күн намазы, 40 күн дуасы кабыл болбойт дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анан сыйкырчыга да ишенип барып коюу адам ыймандан дагы чыгып кетет да. Өтө коркунуч нерсе ал нерсечи. Биздин эң баалуу нерсебиз, урматтуу телекөрүүчүлөр, адамдын ыйманы экен. Биринчи кезекте эң байлыгыбыз. Адамдын ыйманы жок болсо, Кудай сактасын, биз как имам катары айтабыз, кичине болсо да билим алганбыз ушул тармакта. Имансыз адамдын акырети жок деген сөз. Бейишке кире албайт. Көбү айтышы мүмкүн, сен бейишти көрдүң беле, сен тозокту көрдүң беле, сен барып келдиң беле деши мүмкүн. Бирок биз пайгамбарыбыз хадистерден, Куранда, аяттардан айтылгандыктан биздин иман деген эмне? Иман жок, көрүнбөй жок дейм го, баягы көрүнбөгөн нерсеге ишенүү. Ю'минуна бил гайб дейт Алла Куранда. Ошол мусулмандар кимдер десе, алар көрүнбөгөн нерсеге ишенгендер дейт. Ошол ишениш керек. Ооба, азыркы учурда мисалы Инстаграмдын заманы болуп калды. Биз ар кандай маалыматтарды толук кандуу Инстаграмдан, соцсеттерден алып жатабыз. Анан Инстаграмда байма-бай чыгып калган бир видеону көргөн элем. Адам баласы уктап жатканда дал ушул желкесинен шайтан 3 жолу бууп коет деп, кадимкидей эле жип менен байлап коет деп. Ал эртең менен турганыбызда кадимкидей эле жумушка баргыбыз келбей, өзүбүздү чарчаңкы сезүүбүз, күнүмдүк биздин жашообуздагы стресстер, бул негизи кантип чечсе болот ал ушулардын нерсенин баарын? Бул нерселерни мисалы үчүн адам баласы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул адам баласына ырайым үчүн жөнөтүлгөн. Биринчи пайгамбарыбыз айтайын, саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыздын көрсөткөн жолдору ар дайым бизге бир багыт. Кыргызстан бул биз Орто Азия эли Ханафи мазхаб карманабыз. Биздин мыйзамда өзү Ханафи мазхаб жана Матурди акыйдасы бекем карманабыз да. Ошо мазхаб кармануу менен пайгамбарыбыздын сүннөт жолун толук карманабыз деген сөз да. Кимде ким мазхаб карманса, пайгамбарыбыздын сүннөт жолун толук карманган болуп эсептелет да. Эми сиздин сурооңузга келе турган болсок, пайгамбарыбыздын ошол жолу менен аткарган иштер, мисалы үчүн адам уктаарда намазын окуп, ошол окуган намазы менен, даараты менен, даараты жакшылап алып, мисалы үчүн даараты менен жатып, анан эртең менен сөзсүз мен баамдат намазга турам деген ниетте жаткан болсо,
Анан пайгамбарыбыз көрсөткөндөй баягы фалак нас сүрөлөрүн Куранда акыркы 2 аят бар да Куранда, ошолорду окуп деп туруп мисалы 3 жолу денесине дем салып пайгамбарыбыз ошенткен да. Жаткан болсо пайгамбарыбыз көрсөткөндөй баягы сүннөт жолу менен уктаган болсо адам баласыга шайтан жолубой албайт да. Фалак нас сүрөлөрүн окуп туруп дем салып аятыл курсилерди окуган болсо жанагы сиз айткандай шайтан 3 баягы адам баласына 3 чипти байлайт деген сөз. Адам баласы баягы эртең мененки намазга тура албай калган себеби ошол кечки баягы амалдарды аткарбай калган себебине тура албай калат да. Адам баласы ошол адамга кулагына баягындай андай десем ачык айтсам мындай кичи модернизация болуп калат, зарар ошотуп коет экен да шайтан. Адам кулагыначы зарар ошотуп коет экен да. Ал деген байлайт деген сөз да ал. Намазга турбасын, амалга алсыз болсун депчи. Адам баласы ошол шайтандын ошондой иштерине, жолдорун, тоскоолдуктарына мисалы үчүн барбайын, душар болбоюн деп мисалы үчүн аткарып, эртең менен күч менен туруп дарат алып, дароо намаз окуган болсо, жанагы 3 чип бар го, дароо эмне болот? Чечилет. Ал кандай болот? Биринчи 3 чиптин бирөөсү чечилген кездеги жылуу төшөгүнөн турган кезде биринчи чечилет. Колуна дарат алган кезде, дарат ысык сууга, же муздак сууга дарат алган кезде, чөмүчкө деп коелу. Ошондой кезде экинчи жана жип үзүлөт. Анан үчүнчү жиптин баягы чечилиши бул адам Аллаху акбар деп намазга турган кезде. Ошо 3 жип эме болот. Адам бала ошон аткарган турган болсо, мисалы, Кудай кааласа, иншалла, сөзсүз баягы пайгамбарыбыздын хадиси бар, өзү мен адам баласынын эң берекелүү убактысы бул эртең менен дейт да. Таңкы убакыт. Таңкы убактысы. Эртең менен туруп аткарган иши сөзсүз берекелүү болот да. Азыр биз кандай болуп калды? Көбүнчө адамдар турам дейт дагы, эртең менен бир карайт, саат 10 болуп кетти, карайт, түш болуп кетти. Bir iş akарайын дейт, акара албай калат да. Ошол бул берекесиз деген сөз да. Адамдын жалкоолугуна. Негизи дагы бир суроо узаткым келип турат. Жогоруда сиз айтпадыңызбы, карадыба дал ушул сыйкыр кээ бир учурда мүрзөнүн топурагына же болбосо адамдын сүрөтүнө дагы жасалган учурлар болот депчи. Анан дагы эң негизгиси ысытманы айта кеттиңиз, бул аял кишинин этектерине да жасалган карадыбалар бар депчи. Анан мисалы ал нерсени жандырууда биз угушубуз боюнча же болбосо дал ушул карадыба боюнча кинолордо тартылып кетпейдиби? Ошолордон көрүүбүз боюнча кайранын жандырмагын жандырууда мүрзөгө катылган дал ушул сүрөттөрдү же болбосо сыйкырланган буюмдарды кайрадан алып келиш керек экен, молдого. Дал ушул ысытмада этеккир боюнча окутулган дубада кантип жандырылат? Бул маселеде жанагы сиздин сурооңузга мындай учурда адамдын денеси ооруйт. Ашказан ашказан ооруйт да. Бирдеке кескилегендей, биреги эметкендей, ашказан ошо катуу ооруйт. Дем салган кезде адам кусуксуз келет. Биз дем салабыз, мисалы үчүн Куран окуп. Дем салган кезде баягы кусуксуз келет да. Ошондой кезде биз сууга дем салып беребиз. Же болбосо адам өзү кусат. Же дем салып беребиз, ошол сууну ичкенден кийин көзүм өлдөп турам, мисалы үчүн. Кусканда ошол баягы сыйкыр чыгып кетет уже. Бирок чыгышы кыйын болсо керек. Бирок чыгат да. Бирок буга бир мээнет керек, убакыт керек. Кыйын, бирок убакыт керек да. Көп айтышы мүмкүн, бир 2 жолу дем салдым, мен шифа таппадым дейт, бирок андай адамдар шифа табыш кыйын. Бул нерсеге убакыт керек да. Айтам го, жакшы молдого барса, ал молдо 3 күндө же 1 күндө бир окуганда деле, же 3 күндө же 1 жумада же 11 күндө аны жок кылат. Бириңер айтат, дем салгандан келип 1 ай кел, 2 ай кел депчи. Мага да келишет, ошондой адамдар келген да магачы. Бирөөгө бардым, 1 ай дем салдым, бирок сизге келдим, мен мактанбайм. Бир окуганда эле мен айыгып кеттим дегендер бар да. 3 күн келдим же 1 жума келдим, айыктым депчи. 1 ай кел, 2 ай кел деп адам кыйнабаш керек. Мен мисалы үчүн дем салганда ар бир адамга өзүнчө индивидуально подход кылам да.
Мен кандай каалайм ошол байкуш келди алдыма, астыма келди, бир муктаждыгым келди ошол баледен кутулам депчи. Мен канчалык эметем, ушунчалык деңгээлде ал адамды айыксын депчи. Бүт өзүмдүн методдорумду, өзүмдүн баягы жолдорду бардыгын аткарганга аракет кылам да. Кудайга шүгүр, батышпат алат. Аллахтын каалоосу менен мен себепчимин. Аллахка таянып, Аллахка бекем ишениңиз деп айтам. Анан ошол адам 3 күндө же 5 күн же бир жумага жетпей шифа табат. Мисалы Кыйнаган кереги жок да, 1 ай келди, 2 ай келди андай болду. көп учурда мисалы диний адамдар же болбосо мен жин чыгарам дегендер азыркы учурда өзүн рекламалоо жаатында дагы ошол жин чыгарып жаткан видеолорду таратышат, чыгарып коюшат. Ошол эле учурда ал кара дуба окутулган инсан абдан бир кыйкырып же болбосо бир чыгасыңбы деп молдо сурап жаткан учурда жок чыкпайм деп анын ордуна жин жооп берип жаткан учурлар да болот. Бул канчалыктын эле чындык же болбосо мисалы көргөн видеолорго ишенбөө керек же чынында эле ал иш жүзүндө тартылган видеолор болобу? Жакшы суроо негизи. Адам баласына баягы жин киреби же кирбейби деген маселеде биздин аалымдардын ортосунда, Ханафи мазхабта же башка мазхабтын ортосунда кайчы пикирлер бар да. Жин кирбейт дейт. Жин кирет, кирбейт, бирок сырттан таасир берет депчи. Куранда мас деп келет, массун деп келет, баягы ал мааниси тийди деген сөз. Ошо тийди деген сөз бул кирген деген сөз да. Жин кирет, кадимкидей кирет, практикада. Ошо кирбейт деген адамдарды кара алып келиш керек. Алым болобу же башка болобу келсин, көрсүн. Жин кирет, жин киргенден кийин адамдын мээсин ээлеп алат, бүт денесин ээлеп алат, жүрөгүн бүт ээлеп алат дагы контактка чыга баштайт, сүйлөйт кадимкидей. Сүйлөйт. Толтура мен далайын сүйлөшкөм да. Мен 2000 жаштамын, 2000 жаштамын дейт, 5500 жаштамын, мен жаш баламын, 15 жаштамын дейт. Өз болбосо 50 жаштагы киши ичиндеги кирип алган жин 10 жашта же 15 жашта мисалы үчүн. Сүйлөйт, же мал арасында мусулмандар бар, капыры бар, бирок капырлары чыгыш кыйын да. Мен чыкпайм, колумдан балай келбейт дейт. Аларды эми ары бери кылып катуу эметип окуп анан акырында чыгат да, кыйнайбыз. Окуганда ал күйөт да. Мисалы үчүн Куранда күйүүчү аяттар бар, күйгүзөсүң. Байлоочу аяттар бар, байлайсың. Иш кылып чыгарыш керек да анычы. Адамды мисалы үчүн ооруп келген болсо, аны сен 1 ай келди, аны байкушту 1 ай кыйнап, ал ооруй берет да. Анткичи көрбө бир окуганда бир 3 жолу же 1 жолу окуп кыйнаган жакшы да. Кыйналып чыккан болсо, бирок 1 жолу кыйналат, бирок шифа табат да. Ичиндегиси болсо контактка чыгат, кирет, сүйлөйт. Мусулман болсо бат эле чыгат алчы. Демек жиндерде бөлүнөт, мусулман жин, капыр жин. Капыр жин бөлүнөт да. Мусулман мисалы жин кирип кеткен учурда, кечиресиз сөзүмдү бөлгөнүм үчүн, мусулман жин кирип кеткен учурда адам баласы кадимкидей эле мисалы амалдарын кылып жүрө береби? Намаз окуйт, Окуйт. дуа Кадим кылат. дубаларын окуй эмес, бирок кыйын. Мындай Кысылып. кысылып, аябай кыйын абалда аткарат ал нерсеничи. Өтө кыйын абалда аткарат. Бирок кээде кыйын эле эмес, оңой абалда эле аткара берет. Биринги жиндер бар, жашынып алат да. Алар ооруйт, өзү билет, мындай ичинде бирдеке бар да айтчы, бирок бир окуганда, 2-3 окугандан билинбейт, ал окута бериш керек ал нерселердичи. Кээде жиндер окуганга чейин эле билинет ичиндегиси. Окуган учурда билинет, окугандан кийин билинет, же окута бериш 1 ай дейм го, бир 3-4 жолу окуткандан кийин, дем салгандан кийин анан баягысы козголо баштайт да. Андай жиндер уже эски жиндер да, көптөн бери кирип жүргөн жиндерчи. Мисалы сиз корккондон жин кирип да. Коркуудан дагы, ыплас жер басуудан дагы. Анысы айтып калбадыңызбы, мисалы 60 жаштагы адамдын ичине деле 10 жаштагы жин кирип кетиши мүмкүн депчи. Ал 10 жаштагы жин мисалы 10 жаштагыдай эле ибадаттарды, амалдарды кылабы? Мисалы 60 жаштагы адам мисалы жүргөн жүрүш турушу мисалы дал ошол 10 жаштагы адамдыкындай болуп калабы? Айтам го, жана окуганда ошол контактка чыккан кезде ичиндегиси айтат да, ошондой абалда. Бирок дем салып бүткөндөн кийин ал адам кадимкидей өзүнө келет. Өзүнө келет кадимкидей ошо 60 жаштагындай өзүнө. Дем салдырууга кайрылгы чактачы мисалы ал адам кандай абалда жүрөт? Кээде мисалы үчүн адам бөлүнөт абалдар. Адам ооруган кезде ооруп жүрө берет, же болбосо ооруйт, бирок билинбейт да. Сыйкыры бар, бирок билинбейт. Бир учурда гана кокусу деле билинип калышы мүмкүн да. Ушундай абалдар бар. Же болбосо билбейт, дем учуруна келгенде окуйсуң, анан уже ичиндегиси баштайт да, чыгып.
сүйлөп кыйкырып аябай күчтүү, алар аябай күчтүү да адамга кирип кеткенде жаш эле кыз болсо мисалы үчүн 10 жаштагы кыз эки кийин мындай ошо жаткан амбал балдарды күтүрүп кетиши мүмкүн. Күчтүү вот алар. Ошондой бар да. Мисалы өзүңүздүн практикаңызда эң жаш делген пациент болду беле мисалы? Пациент болгон ооба. Канча жашта эле? Анан мисалы ага канча жаштагы же болбосо 15 жаштагы, 25-30 жаштагы курактуу кишиге 15 жаштагы жеңил кирген да. 19 дегенегиз. Эми ал дем салып чыкканда алчы. Ошо. Чоң рахмат айтып билдиребиз. Бизди көрүп жаткан көрөрмандарга дал ушундай жыйын кара дуба боюнча кененирээк маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы ушул жакшы жүрөлгөнү баштап мисалы үчүн бизге келдиңиздер. Алла таалам ыраазы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Жылдыз Тайм YouTube каналы өркүндөй берсин, өсө берсин. Жамаатыга ден соолук. Алла таалам баарыңызда тергөөчүлөрдү жана ушул Жылдыз Тайм жамаатын Алла таалам жаман көз, жаман сөздөн, сыйкырдан, баледен өзү сактаган болсун. Ар дайым кыргыз элибизге, жерибизге кызмат кыла бериңиздер. Биз сыяктуу ушул молдокелерди да колдоп, кубаттап жүрө бериңиздер. Алла таалам ишиңизге ийгилик берген болсун. Ассаламу алейкум Чоң рахмат айтып билдиребиз. Урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары, эгерде жогоруда болуп өткөн видео сиздерге жага турган болсо, лайк басып, комментарий калтырып жана сөздөрдү подписка таштап кетүүңүздөрдү суранабыз. Чоң рахмат айтып билдиребиз. Сиздердин кызматыңыздарда болгон мен Махабат Чоңён кызы.